Албетте апрель-июнь окуялары бул кыргыз элинин ошондой эле мамлекеттин трагедиясы да. Бул эки окуяны мындай карап көрсөң эки бөлүп караганга аракеттенишет. Негизинен эки окуя тең болгондо да кандуу окуялар албетте биздин кыргыз элинин тарыхында кандуу сыя менен жазылып калды тилекке каршы. Мен эмне үчүн ошол Кыргыз Республикасынын 5-чи чакырылышынын депутаты катары ошол парламент мына комиссия түздү. Ар бир фракциядан 5 депутаттан 25 депутат иликтеп чыктык. Эмне үчүн мен кол койбой койгонум, себеби биринчи баштаганда эле баарыбыз жакшы иштедик, 25 киши. Бирок корутундага келгенде баарыбыз тең чачыранды болуп кеттик. Себеби башында 7 жолу биз жазган корутунду алмашылды. Албетте мен каршы болдум. Себеби биринчи өтө акыйкатка жакыныраак жазылган эле. Бүт баары тең менде бар. Аны мындай айтканда кыргызча кандай айтсам болот, более шадящий деп койт да, орус тилинде айтканда, мындай бийликтин ушул болгон окуяны, ошондогу бийлик, ушул окуяны башка нукка буруу менен жаза башташты да. Албетте мен каршы болгон себебим Фуркат, Ош шаарынын Фуркат айылында мына ушул жерде Ош окуясын башталды да, ачак. Андан кийинки айыл кыргызчек менин айылым. Мен төрөлүп өскөн, менин киндигим киндик каным төгүлгөн айыл. Бүгүнкү күнгө дейин биздин айылдан дагы бар балдардын сөөгү табыла элек. Ата-энелери дайыма эшик карашат. Мына азыр балам эшикти ачып кирип келет деп. Мына ошондой кандуу окуянын 3-чү жолу кайталанышы түштүктө биздин республикабыздын. Бул албетте негизинен бир эле сепаратисттик күчтөрдүн баягы автономия түзүүсү Ош областын деген максаттар эмес. Ал максаттар качан пайда болот? Кыргыз саясий элитасынын ынтымагы жок, бийлик талашууда, кечирип коесуңар, өч алуу айлампасы бизде 2000-чи жылдардан башталып келатат. Мына ошол өч алуу айлампасынын негизинде мына ушундай кандуу окуялар болуп атат да. Ошондуктан мен чындыкты айтам дегенмин. Албетте анда мен Ата журт партиясынан депутат элем. Бизге Ата журт партиясына эл ишенген. Мына ушул Ош окуясынын аягына чыгат деп. Эми ошол Ата журт партиясынын бүт эле депутаттары аракет жасадыбы аягына чыгышка? Же жасабадыбы, аны эл өзү таразалап алсын. Бирок менин аберим таза, мен чындыкты өз отчетумда айта алдым. Видео койгулаң отчету бардыгы айтышат Жылдыз Жолдошованы деп. Негизинен бул 25 ошол комиссиянын мүчөлөрүнүн баарыбыздын топтолгон материалдарынын негизинен хронологиясы ошол 2010-жылы 10-июнда түнкү саат 12-де бая азан айтылып, анан өзүңөр билесиңер эмне болгонун, ошондон баштап аягына дейри көрсөтүлгөндө ар бир сааты, минутасы тең. Да, албетте Жылдыз Жолдошованын материалдары анда абдан көп. Бирок эмнегедир мен бардык нерсеге аягында мен жооп берип калдым. Атамекен фракциясы, ошонун Атамекен партиясы, ошол лидери Өмүрбек Текебаев, Раматылык Асылбек Текебаев, ушулар бүт баары тең мени сотко беришип, мен мына былтыр 2018, даже быйыл акыркы соттор мына ушул февраль айларында бүттү да, 2019-жылы. Мына ошончо жыл мен 2011-ден баштап 8 жылга жакын Ош окуясынын чындыгына аягына жетпей көптөгөн кишилер менен соттошуп келдим. Бирок мен элиме дагы
ошондой эле бүт эле мамлекеттеги жашаган кыргызстандыктарга дагы эч бир арызданган жокмун. Бардыгын мыйзам ченеминде чечтим. Сотуңуздар кандай болупту? Сот албетте менин пайдама чечилди, себеби ал жерде кашкайып чындык көрүнүп турат. Болгондо дагы видео материалдар менен тастыкталды да. Эмне үчүн ошондо мага мүмкүнчүлүк берген жок. Ошол видео отчетту, ошол эле менин отчетуму деги парламент тарабынан, токтом тарабынан бекиткен, себеби ал жерде чындык бар болчу. Бирок кан деген бул укмуш нерсе да. Кан өзү тартат. Мына азыр көрүп атасыңар, кимдир күнөөлүү болсо чекесинен ошол шейит кеткен балдар бирден тартып атат. Мен ойлойм, ким күнөөлүү болбосун, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү же болбосо кеткен президенттерби, балким башка күчтөрбү, кимдер болбосун албетте өз жазасын алат. Себеби шейит кеткен балдардын арбагы алар акыйкатты тапмай сайын мына ушундай изденишет экен дагы күнөөлөрдү бирден чоң кырсыкка алып келе берет экен. Мен ойлойм, эгерде мыйзам ченеминде алар жооп бербесе, Кудайдын мыйзамы бар, ошол мыйзам аркылуу жооп беришет деп. Кадыржан Батыров ошондо өзүн мындай айтканда хан сезип алган да. Мисалы үчүн ошол койгон видео отчетун тилекке каршы көрсөтпөй коюшту. Көрсөтүш керек эле КТРден көрсөткөндө эч качан Ош окуясын кайталайм деген бир дагы жаран болбойт эле. Себеби ал жерде жөнөкөй элдин өзбеги болобу, кыргызы болобу, өзбеги болобу, жөнөкөй элдин балдары мындай айтканда өтө катуу запкы жешти да. Ошондуктан Кадыржан Батыров баары менен сүйлөшкөн. Отунбаевадан баштап баары менен сүйлөшүп, элдин баары ачык эле айткан. Алар группа болуп келишип, Инамжан Абдрасулов, Карамат Орозбеков, берки Жалалидин Салахиддинов, берки Алишер Сабировтар баары болуп келишип, Промдун өкүлдөрү менен жолугушуп, башкалар менен жолугушуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көбү менен жолугушуп, алар ачык эле сурашкан. Алар эмнени сурашкан? Автономия кылып бересиң Ош областынын айрым теги райондорун, ал райондор боюнча өзүңөр билесиңер, 90-жылкы койголоңдо дагы ошону сурашкан. Анда алардын аталары бар болчу. Алар сепаратисттин балдары, кийин сепаратист болду. Тилекке каршы ошол сепаратисттин балдары кийин конституцияны реформалоодо дагы мына ошолор конституциялык кеңешмеге мүчө болуп киришкен. Аны дагы мен тастыктап бердим. Алардын суранганы автономия, экинчиси өзбек тилин государственный тил, кыргыз тили, официалдуу тил кыласыңар орус тили менен барабар деп. Үчүнчүсү албетте алардын дагы бир талабы 30% соттордо мындай укук коргоо органдарында өзбек жарандары болсун деп, ошону менен бирге алар бардык мамлекеттик кызматтарда 30% өзбек жарандары болуш керек деген талаптарды коюшкан. Бул талаптарды койгонун өзүңөр билесиңер, Ош областынын замначальник УБУД болуп иштеген Закир, азыр фамилиясы эсимден чыгып атат. Өзү да өзбек улутундагы жигит. Мына ошол дагы видео тасмада тастыктап берип атат. Мына ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө мына ушундай талаптарды койгон. Мен комиссиянын мүчөсү катары Роза Отунбаеваны дагы биз комиссиянын мүчөлөрүн сурап атканда, алар жок, аны сураган эмес деп жооп беришкен. Ал эми өздөрү Кадыржан Батыров, Инамжан Абдрасулов, мен Инамжан Абдрасулов менен 14 майда жолукканмын, 2010-жылы. Кашкар кыштакта мен чогулуш кылып, мына ушундай бир жаман ойлор бар экен, сепаратисттик күчтөрдүн, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликти алышты. Бирок ошол бийликти мындай айтканда алар эми ачыгын айтыш керек да, ошол мезгилде абдан портфель талаш болду да. Ынтымактары жок болушту. Азыр ынтымак жок экен мына бүгүн далилденип отурат. Мына ошондой мамлекеттин, элдин тагдырын өз мойнуна алышты дагы ошону аягына чыгарышкан жок. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү
керек болсо мына ушул үчүн жооп бериш керек. Алар 2005-жылы төңкөрүш жасашты. 2010-жылы төңкөрүш жасап, элге бакубаттуу ушунчалык бир өнүккөн өлкөгө силерди алып келебиз, бизге ишенгиле деп туруп, мына ушундай төңкөрүшкө алып барышты дагы, элге мына ошондой өздөрү айткан уадаларын аткарышкан жок дагы, аягында абдан көп коррупцияга батып калган, мындай айтканса, белчесинен өлкөнү ошону менен чачынан көп карызды мына азыр элге таштап коюшту да. Мен буну менен эмнени айткым келет? Мен буну менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү алдады да элдичи. Алдагандан кийин бизде статьялар бар да, ушулар боюнча. Анда убактылуу өкмөттүн баары камалыш керек. Убактылуу өкмөттүн бийлигин түштүк эли кабыл албай койду, ачык айтыш керек. Жергиликтүү бийлик да кабыл албады. Анан ошондон кийин алар тигилерден жардам сурайт. Өзбек улутундагы коомдук ишмерлерден, мына ушундай сепаратисттик күчтөргө тиги көз карашы жакын адамдарды. Кадыржан Батыров, Инамжан Абдырасулов, Жалалдин Салахиддинов, Карамат Абдуллаев алар мисалы үчүн Сабиров атындагы мектепке келишип ошто чогулуш өткөрүп атат. Ошондо Кадыржан Батыров ачык айтып атат. Мына биз 20 жыл күттүк деп. Биз дагы маза кылып жашашыбыз керек дейт. Азыр убактылуу өкмөт бизге күнү түшүп атат дейт. Анда биз да өзүбүздүн шарттарды коюп туруп дейт. Биз дагы дейт саясий бүт иштерге кегилишип, аралашып Кыргызстанда дейт керек болсо биз койдук дейт. 5-6 маселени ошону чечип беришсин дейт. Ошондо биз дагы дейт алар менен кызматташалы деп атат. Көрдүңөрбү? Ал болгон сөзү кандай, эмне себептен? Мына ошону ачык айтып койду да. Мен айтайын дегеним, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү албетте өтө жаман иштерди кылышты. Мен ошол мезгилде да айттым. Ал үчүн абдан чоң куугунтукка алындым. 42 жолу текшерүүдөн өттүм. Аварияда болдум. Анысы эми бир Кудай билет. Ким эмне себептен болду? Бул кырсыкпы же чын деле мына ошондой авария кылыштыбы? Балдарым көп запкы жешти. Абдан оор күндөрдү баштан өткөрдүм, бирок мен өзүм боюнча бирөөгө арызданбайм. Кимиси болбосун, мен күрөшүүгө даярмын. Күрөшүп да келдим да. Ошон үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү сөзсүз түрдө өздөрүнүн баасын алыш керек. Кимиси канчалык деңгээлде күнөөлүү. Бирок ачык айтып келгенде баары күнөөлүү. Себеби ошол мезгилде мамлекеттин, элдин жүгүн мойнуна алышкан. Аларга эл өткөрүп берген эмес алгыла деп. Алар өздөрү барып эле Миноборондон отуруп эле, портфелдерди бөлүп туруп эле, анан пресс-конференция биз убактылуу өкмөт болдук, декрет менен иштейбиз. Мен президент болдум өткөн мезгилден, бул болсо премьер-министр болду, бул болсо министр экономика болду, бул болсо коопсуздук комитетин деп. Анан миллиондогон акчаларды ош окуясы болбосун деп бөлүшүптүр. Ал акчалар болсо, эмне үчүн анда ош окуясы болуп кетти? Ал акча каерге жетти, кимге жетти, каерде токтолду? Мисалы үчүн Сариевдин берген отчету боюнча кечирип коесуңар, $1000 эмес, миллиондогон долларды алышкан. Ошол боюнча да жооп бериш керек деп эсептейм. Албетте мени убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жаман көрүп аткандар, бирок жаман көрбөгүлө. Себеби Абирдин соту бар. Абирдин соту силерди абдан кыйнап атат, аны да мен билип турам. Ошон үчүн ачык айтып, ар бириңер азыр убакыт келди, мен өзүмүн жакшы көргөн 3-чү микрофондон айткан сөздөрүм баары орундалып келип атат. Мен кээде Кудай тооба кылдым, ошондо мага дилиме кимиңер салдыңар? Кудай өзүң салдыңбы? Курманжандат кийинен арбагы салдыбы? Манас атам арбагы салдыбы? Дилиме салынган сөздөр тилимен чыкчу эле да. Ошон үчүн ар биринин өзүнүн ар бир нерсенин өз убагы болот экен. Мына өз убагы болуп, азыр эми алар дагы жооп бериш керек. Ушуга чекит коюлуш керек. Ал бир эле жазалоого алып келбей турган болуш керек. Керек болсо, бирок ал чындык өзү эмне үчүн айтылыш керек? Чындык айтылыш керек, ошол кылмыш экинчи кайталанбаш үчүн. Ош окуясы кайталанбасын десек, анда ошол чындыкты айтышыбыз керек. Бул бир. Дегиле апрель окуясы кайталанбасын десек,
анда бийликтегилерчи таза, мыйзамдуу, акыйкатта адилеттүү бийлигин жүргүзүш керек. Ал эми Ош окуясы кайталанбайсın десек, анда биз сепаратисттик күчтөр менен, башка күчтөр менен дегиле бийлик төбөлдөрү соодалашпаш керек. Жогорку кеңешке болобу шайлоо, президенттик шайлоо болобу, эч кимиси мисалы үчүн соодалашпаш керек. Ошондо бизде апрель-июнь окуялар кайталанбайт. Роза Отунбаева алдын ала билген Ош окуясы боло турганын. Себеби мен 14 майда учуп барып 2010 жылы Ошко 18 майда кечинде учуп келдим. 19 майда мен анын кабинетинде болдум. Тилекке каршы 19 май 2010 жылы аны өткөн мезгилдин президенти катары декрет менен шайлап атышыптыр. Мен ачык айтып атам, Роза Исаковна, албагын сен ушул өткөн мезгилде 1,5 жылга бийликте депчи. Кандуу окуя болот, Ош окуясы болот, өзбектер өзү айтып атат. Себеби мен вице-президент общества дружбы Кыргызстан-Өзбекстан, кыргызы да өзбеги да айтып атат, мен Оштун кызы болом. Чорный Роза деген атка коносуз депчи, албаңыз эже депчи. Ошентсем ал ВЧ деген телефондор бар. Ошолор менен звонить этип, бардыгы менен кимдер менен сүйлөшүп атты. Мына Жылдыз Айтибаевна айтып атат. Эми Жылдыз Айтибаевна деп бир туруп ошентип, бир туруп Жылдызка деп айтып атат. Теги Ош окуясы болот деп атат десе, жок, теги бу деди. Атамбаев менен сүйлөшөйүн десем, ошол мезгилде ал киши кабыл алам деп кабыл алган жок. Текебаев болсо, естественно, күлүп туруп басып кетип калды. Мен ага айттым да, Өмүрөк Чиркеш, немеңде атышуу болуп, айрым жарандар өлүп кетти, өз кичимекенинде жаллап атты депчи. Токтоткула депчи, бул чоң нерсеге алып келет, чоң трагедияга алып келет деп. Каптагаев чуркап жүрөт декрет менен. Дөшөбаев менен сүйлөшөйүн десем, менин замым бар, ошону менен сүйлөшүңүз деп койду. Бекназаров менен Сариев өзүнчө четте туруп сүйлөшүп атышты. Эми мына ошону жалган дей турган болсо, алардын аберине койдум. Мына ошол азыр деле көрүп турам кандай картина болгон 19 май 2010 жылы. Мен ачык айтып атам, болот Ош окуясы деп. Экинчиси, мен 2-июнда кирип айтып атам. Роза Исаковна, мына жакын арада бир неделянын ичинде болот экен деп. Ал киши дагы мындай айтканда укпай койду да. Вернее, мага эмес, башкаларга ишенди да, өзүнүн соратниктерине. Ошону менен бирге Роза Исаковна менин сунушумду четке коюп койду. Жалал Абадтан чрезвычайный ситуацияны албашыңар керек эле. Комендантский час калыш керек эле. Ошко киргизгиле. Национальный гвардия менен Миноборондун жөнөткүлө. Ошондо бул окуя болбойт десем, ал мынтип айтты. Силер ушул же болбосо башка бир күчтөр биздин бийликти алып койт деп. Аларды бийлик мындай айтканда беспокоить этти да, элдин тагдыры эмес. Мен ошого бүгүнкү күнгө дейин эжеге абдан капамын. Аял энебиз да биринчи иретте. Ошон үчүн видео отчет койгулаң. Бул көпчүлүгү менин материалыман, ким жасаганын билбейм, бирок Жылдыз Жолдошованын видео отчету болуп тарыхта калып калды. Калса кала берсин. Бирок менде андан да башка материалдар бар да. Мен ошол материалдарды чыгарсам жаман болот. Аны чыгарбай, мындай чындыкты аз-аздан чыгыш керек да. Ошол Мыктыбек Сүпич Абдылдаевдин жакшы бир сөзү бар да, мен ал агайды аябай сыйлайм. Чындык менен кошо канжар кошо чыгат деп. Канжар чыкканда эмне болот? Кан төгүлөт. Ошон үчүн вактылуу өкмөттүн мүчөлөрү албетте айрымдары бар эмес. Мен ойлойм, өздөрүнүн канча күнөөсү бар. Эми биз билебиз, алар айтып деп элдин алдынан кечирим сурап, өзүн актап алышсын. Актап алышпаса, азыркы бийликпи же кийинки бийликпи сөзсүз түрдө бул маселени козгойт. Мындан эч ким качып чыга албайт. Бирок Роза Исаковна барбай койду да. Ошол вактылуу өкмөттүн өткөн мезгилинин Кыргыз
Анан биз 17-июнда катты сүйлөштүк телефондон. Бул чындык. Роза Исаковна дедим, билесиң бул жерде эмне болуп атат деп. Эл бир эле канга боелуп чектелбестен ак буурадан суу эмес кан агып атат депчи. Мамлекет болуп сакталып калабыз десек, анда келишиңиз керек депчи. Сурап атат, кантип барам? Мен оштомун. Национальный гвардияң бар, сурасам бербей койгон. Миноборона бар. Чрезвычайный ситуация алып комендантский час киргизели десем бербей койгон. Ошолор сопровождать этип келсин. Вертолет менен учуп келип Лениндин эстелигинин алдында түшүп, бирок абдан ачуу сөздөр айтылат. Ошого чыдаңыз депчи. Себеби мындай мыкаачылыкты мен да көргөн эмесмин. 90-жылкы согушта мен да болгом. Бирок анда мындай мыкаачылык болгон эмес. Ошон үчүн келесиңер, правоохранительный органдарга бересиңер, дүйнө жүзү көрүш керек, что биздин өлкө эки бөлүнгөн жок. Рахмат Афган балдарына, Афган согушунун балдары, мына ошолор өлүктөрдү чогултуп жүрүштү да. Себеби чума чыгып кетиш керек эле, чума чыгып кетиши мүмкүн эле. Анан больницага барасыңар, анан шарт учуп кеткиле деп. Дагы бир сөз айтылган, ошону теле көрүүчүлөр угуп койсо болот. Роза Исаковна депчи. Келесиң, чогуласың, тапшырманы бересиң, бүт баарын неме кыласың эже, но потом сразу учуп кетиңиз депчи. Бирөө жарым өлтүрүп койсо, түштүктүктөр өлтүрдү деген сөз тарыхта калбасын деп. Себеби бул өтө жаман болуп калат. Мезгилинде Шабдан Батыр келгенде дагы, Шабдан Батырды өлтүрүп коебуз дегенде, Курманжан Датканын уулу Абдылдабек билесиңер. Ошондо Курманжан Датка айткан. Балам, Сары Өзөн чүй деген бул жөнөкөй өрөөн эмес деп. Ошонун баатыры келди. Жакшылык менен келди. Бирок силер аны түшүнбөйсүңөр азыр депчи. Орус падышына каршы эч ким чыга албайт деп. Бирок тарыхта калбасын сөз. Алымбек Датканын балдары Шабдан Батырды өлтүрүп койду деген сөз. Андан көрөк үстүнө чепкен жаап, атын алып, атына жем берип, жакшылап тосуп алып Батырды батырча узаткыла деген. Ошондой эле нерсени мен эл анда түшүнбөйт эле. Ошондой кан төгүлүп атканда билбейбиз да, Роза Отунбаеванын дагы кандай душмандары бар. Ошол эле Кадыржан Бадыровдорбу, же кеткен экс-президенттерби, же дагы башка бирөөсүбү, же бир жабыр тарткандардын бирөөсүндө мынтык болсо атып салса, мына ушундай тарыхта сөз калбасын деп, мен Роза Отунбаеванын сразу чыгып кетиңиз. Оштон деген айтылган сөздөр бар. Балким мемуар жазып калсам бул нерселер жазылып калар, бирок бүгүн 10 жылдык болгону турат. Ош окуясына мен ойлойм, бийлик төбөлдөрү Ош окуясын 10 жылдыгын элди сыйлоо менен Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калган, шейит кеткен балдардын арбагын сыйлап, жогорку деңгээлде өткөрөт деп ишенем. Себеби бул бир эле трагедия эмес. Ал Кыргызстандын желегин сактап калды. Азыркы бийликтегилерге бийликти алып бараткандыгына мүмкүнчүлүк түздү. Ош окуясы бул кайсы бир бийлик талашуудагы мамиле эмес. Бул деген мамлекеттин, элдин тагдырын чечүүчү окуя эле. Ошондуктан мен ойлойм, Сооронбай Шарипович, азыркы президент, Ош окуясына арналган 10 жылдыкты татыктуу өткөрөт деп. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн тилекке каршы мынандай ушундай бир чоң моралдык күнөөсү бар. Алар өздөрү эле переворот жасаганга өлкөнү алып келип коюшуп, эл эмес өздөрү тандашып, ошол убактылуу өкмөттүн ичинен
Бакиев тап келип президент кылышты, кийин Атамбаев тап келип президент кылышты. Кийинчерээк барып туруп мына азыркы президентти Сооронбай Жээнбековду мына ушулар баары эле макулдашылып колдоп атышпайбы? А бирок алып келгенден кийин анда жардам берип иштеш керек эле да. Жок, мага ушул портфель жетпей калды деп кайрып оппозиция болуп, кайрып тиги өздөрүнүн соратнигин, өздөрү алып келген кишини кечирип койсоңор, анын ишенимине кирип көпчүлүгү коррупциялык жолдорго барышыптыр. Бир сөз менен айтканда, элдин байлыгын тоношкон да. Азыр эми мен мисалы үчүн мындай айтканда таң калып да калбайм, эгерде ушул күндөрү же кечкүздө ошол убактылуу өкмөттүн 7 мүчөсү баш болуп Сооронбай Жээнбековго каршы чыгышса. Же булардын жакшы сөздөрү бар го, көнүп калган Бакиев кетсин, Атамбаев кетсин, анан кийин Сооронбай Шарипович Жээнбеков кетсин деп кайрып эле өздөрү чыгышса, мен таң калбайм. Бирок мына ошондой дагы бир жолу өлкөнү ушундай бир турбулентность десем, бул жеңил айтылган сөз болот. Мына ушундай кандуу окуяга дагы алып келем десе, анда жаңылышат убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Себеби менин байкашымча, алар мына ушундай бир кандай десем, өздөрү мүмкүнчүлүк алган эле 2010-жылы, 2005-жылы өлкөнү оңдоо боюнча аванс берген эле эл, ошону оңдой албай коюшту дагы. Алар сындап келүү менен чектелбестен радикалдуу мындай айтканда кадамдарга да барып атышат да. Ошон үчүн мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарына, Роза Отунбаевадан баштап, бардыгына тең айтат элем, абайлагыла депчи. Абайлагыла. Элдин, мамлекеттин тагдыры силерге оюнчук эмес депчи. Ошон үчүн сөзсүз түрдө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарынын тең моралдык, юридикалык жактан кандай баа берилиш керегин кайрадан карап чыксын. Анда эгерде биз ак барактан баштайбыз десек, анда апрель окуясын карап чыгышты, коррупцияга малынгандарды карап чыгышты, анда ош окуясына карап чыгышты. Бул бир. Экинчиден, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ачыгын айтайын, мага рахмат дешсин. Ошол видео отчет койгулаңда, эгерде биз ошол чындыкты көрсөтө албаганыбызда, анда Отунбаева чакырган, албетте Өмүрбек Текебаевдин рекомендациясы менен, баягы Келүнин деген бар эле го, эл аралык комиссия, алар кыргыздарды, кыргыз мамлекетин геноцид кылды деп, анда убактылуу өкмөттүн баары тең Гага сотуна барат эле. Балким барып калышы мүмкүн. Ал маселе да чечилген жок. Ал маселе дагы бүгүнкү күнгө деле ачык турат да. Ошон үчүн эгерде биз баарыбыз ак барактан баштайлык десек, эки эле жол турат да. Биринчиси, мына ошол ош окуясынын аягына чыгып, күнөөлөр жазаланып, же алар элден кечирим сурап, ачык өздөрү кимисинин кандай күнөөсү бар айтып, биздин эл айкөлүү болот. Мына ошого мындай чекит коюлуш керек дагы. Бирок негизгиси өч алуу айлампасынан чыгыш керек.